Эми айлыкты кандай немеге айтайлы? Долларга айтайлыбы же корейский вонго? Элдерге түшүнүктүү болсун, долларга. 2000'e жетет, biraz açat. Айлык азырча 2,5 миңдей чыгып калат. Электромобиль машиналардын кабелин чыгарган заводдо. Болжол менен 2000 долларга 2,5 ар кандай. 3 миллион. Бул жакта бүт баягындай регистрация, документ деген нерсе эч проблема жок да. Милиция, полицейскийлер тосуп атабы бул жакта? Темадан башка суроо. Боюңар канча? Боюм 1.90. Кетти? Салам алейкум достор. Түштүк Кореядан салам жолдоп, мен Мусажан уулу Талайбек. Бүгүнкү видеобузда биз кайрадан эле Түштүк Кореяда мекендештердин кантип келди, канча жыл болду, канча айлык алат жана Москва, Россиядагылар менен салыштырып сурамжылоо кылабыз. Анда эмесе биз менен болуңуздар. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыңар? Кореяга келгениңерге канча болду? Эми бизге жаңы эле аз эле болду. Бизге 7 ай болду. 7 ай. Men kelgenime Koreyaga 3 yıl 3 ay болуп калды. Кореяда эмне жумуш кыласыңар? Мен почта коробка чыгарган заводдо иштейм. Мен проекционный экран деп коет, кинотеатрларга коюлуп турган. Ошондой заводдо иштейм, ошондой завод чыгарган заводдо иштейм. Айлыгыңар канча сыр болобу? Эми айлыкты кандай немеге айтайлы? Долларга айтайлыбы же корейский вонго? Элдерге түшүнүктүү болсун, долларга. Айлыгыбыз эми 2000 доллардан 2,5 миң долларга чейин. Биздики жумуш бир аз жеңил болгонуна байланыштуу азыраак. Где-то бир 2000'e жетет, бир аз ачат. Ушундай 2000'e деле жетпей калат дегенде. Эми жумушка карайсыз да, сезон малын болгондо көбүрөөк чыгат, сезон жок болсо азыраак чыгып калат. Түшүнүктүү. Биздин мекендештер көп эле Россияга барганда, силер да баргансыңарбы? Бул жак менен салыштырганда кандай? Эми бул жак менен салыштырганда мындай аябай эле чоң разница бар. Эми Россияда жумуш жеңилирээк. Анан мен ошого айлыгы азыраак дегенде ошого жараша. Бул жакта акчасы берекелүү болот экен, мындай бирок мээнет кылып жакшы, алхамдулилла. Мен тилекке каршы Москвага же Россия өлкөсүнө барган эмесмин, ошон үчүн билбейм. Түшүнүктүү. Кореяга келгенде кандай кыйынчылыктар болду? Кореяга жаңы келгенде ошол биринчи эле кыйынчылык, ошол тилден кыйналдым. Анан тамактарынан кичине көнбөй кыйналдым. Анан жумуштан кыйналдым эң башкысы. Жакшы жактар? Жакшы жактар бар, жакшы жактар ошо мындай элинин неме маданияты дегендей адамдарга мындай жакшы мамиле кылып, сый урмат менен анан ошо жетишкен мындай кандай десем, жетишкен немелери, ийгиликтери ошол жаккан жактары. Кооз. Силерки? Мен Кореяга биринчи келгенде биз деле тамак ашынан кыйналганбыз, биринчиси тамак ашынан кыйналып, көнө албайбыз. Биз мусулман болгонубуз үчүн адал тамактар табыш кыйыныраак да, бияктачы. Биринчи келгенде ошондон кыйналганбыз. Анан тилинен, эми мен корейскийди көп окусам деле биринчи келип көнүп кетиш кыйын болду, 1-2 ай. Алардын сүйлөгөн сөздөрүн жакшы түшүнбөй, биякта деле диалект деген нерсе бар экен. Ошондо бир аз кыйналганбыз, болгон ушундай кыйынчылыктар. Азыр эми Кудайга шүгүр жакшы, биздин халал магазиндер ачылып, ушул жерде халал нерселер көп эле сатылып атат ошо. Азыр Кудайга шүгүр жакшы болуп калды баары. Жакшы. Эми Кыргызстандан келем дегендерге кандай кеңеш берет элеңер? Кыргызстандан келем дегендерге тилди жакшы үйрөнгүлө деп, настройду жакшы кылып, мындай жеңил жумуш ойлобой, мындай мээнет кылам, иштейм деп келгиле. Ошол оңой элестетпегиле, ошондой сунуш берем мен. Силерки? Кореяга келемдин ичинде досум айткандай, тилди өтө жакшы окуш керек. Өтө жакшы дегенде келип корейстер менен баарлашканда, корейстер беук деп коет негизи. Чет иностранецтер, чет өлкөлүктөр тилди жакшы билсе өтө катуу сыйлашат. Өтө жакшы билет экенсиң деп катуу сыйлашып, ошо тил билген айдан айлыгын деле көтөрүп берип коюшу мүмкүн. Ошол. Мейлиңиздер. Рахмат чоң. Салам алейкум. Салам алейкум. Кореяга келгениңерге канча болду? Кореяга келгениме 4 ай болуп калды. Эмне жумуш иштейсиңер? Биз пластик жумуш. Кыйын эмеспи? Кыйын эмес, анча деле ошо башында келгенде кичине кыйынчылык болду, кийин нормально да. Азыр Айлык канча? айлык азырча 2,5 миңдей чыгып калат. 2,5 миңдей? Буга чейин Россияга баргансыңарбы? Ооба, Россияда иштеп жүргөнбүз да буга чейин. Кайсыл жак жакшы экен? Бул жакпы же Россиябы? Эми бул жак жакшы, Россиядан көрө жакшы болот эми жак. Жаңы келем дегендерге кайсыл жакты сунуштайсыңар? Şu Kore'ye sonuçta falan da Kore'ye жақсы болады. Ха, мейлі, рахмат.
Салам алейкум. Алейкум. Кореяга келгениңиздер канча болду? Мага Кореяга келгениме 4 ай болду. Сыр болбосун, эмне жумушта иштейсиздер? Менин заводум темир сборкага байланыштуу. КамАЗдардын атайын бир бөлүгүн чогултабыз. Кыйын эмеспи? Башына кыйын болот, бирок көнүп каласың. Эми кыйын жактары бар ар бир жумуштун. Иште сол. Жакшы. Айлык акыңыздар канча? Болжол менен $2000 2,5 ар кандай да. Орто эсеп менен? Орто эсеп менен $2000 чукулдайт да. Жакшы. Буга чейин Россияга баргансызбы? Буга чейин чет жакка чыккан эмесмин. Эми Маркеттер таныштардан уккансыз, кайсыл жак жакшы Россия менен салыштырганда Корея? Салыштырганда Майана жактан бир аз жакшыраак. Корея. Корея жакшыраак албетте. Эмнеңиз? Салам алейкум. Алейкум ассалам. Кореяга келгениңе канча болду? 4 ай болду. 4 ай? Эмне жумуш кыласың? Биз эмес запчасть заводдо иштейбиз, эми заводдо станоктун запчасттары чыккан заводдо иштейбиз. Жакшы. Жумуш оор эмеспи? Жумуш жеңил, отуруп иштейбиз. Оор да бар, жеңил да бар. Ар кандай. Айлык акы канча болот? 2,5 ылдый да биздики азырынча. Орто эсеп менен? Орто эсеп менен 2 таза бар да. Жакшы. Расходтон тышкары да. Расходтон тышкары 2 чыгат. Жакшы. Россияга баргансыңарбы? Россияга баргам. Кайсыл жак жакшы экен? Кореябы же? Конечно, Кореяда. Россия мындай болбойт да, Россиядачы. Кыйнап иштеткендер бар. Бияк жеңил да, тынч өзү дагы. Документтер бар болбойсуң бул жактан. Жакшы. Келем дегендер кайсыл жак сунуштайсыңар? Кореяны, албетте. Кореянын Англияны сунуштабытмын. Англияда да азыр ушу Кореядагыдай эле болуп атат дейт азыр. Чем лучше Корея деп айтам да азырчы. Жакшы. Эми азыр темадан башка суроо. Боюңар канча? Боюм 1,90. 90. Жакшы. Мейли. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Кореяга келгениңе канча болду? 2 ай Жакыныраак. болуп калды. Кутуга септиң 10 сенсе. Жок, 2 ай болуп калыптыр. 2 ай. Ой, 1,5 айдан 2 ай болуп калды. Кандай заводдо иштейсиңер? Биз таш мрамор чыгарган заводдо иштейбиз. Ошо ташка келгенбиз. Мрамор таш? Жана үйдүн сыртында болот го да? Сыртына коюп турган таштарды неме кылабыз. Жумуш оор эмеспи? Жумуш эми оор эмес, эми Корея бүт условияны кылып берет. Жанагындай кара менен алып келип, лентанын үстүнө коюп, бизге келечек кыркылып даяр болуп кетти. 60ка 60, 60ка 1,20 болсо 2 адам алып коебуз. 60ка 60 болсо өзүбүз алып жаябыз, заказга карапчы. Айлык акы канча ошондо? Айлык акы эми өзүбүз $1,500. Минимальный зарплата ушу $1,500 башат. Анан канча заказ көп болсо ошого карап айлыгы чыга берет. Кече биз биринчи айлыкты алдык. Ошол $1,500. Ол жаңы келгенде 3 ай сыноо мөөнөтү болот да, ошондо бир 90% алынат. Ошо сиздерге азыр 1,5 чыкса, ошондо 3 айдан кийин уже көбөйөт да. Жумушуңуздар да көбөйгөн болсо көбүрөөк аласыздар. Россияга баргансызбы ошондо? Москвага барганбыз, Москвада 5 ай. Бул жак менен ал жакты салыштырганда кайсыл жак жакшы? Бул жак жакшы. Бул жакта бүт баягындай регистрация, документ деген нерсе эч проблема жок да. Милиция, полицейскийлер тосуп атабы бул жакта? Жок, вообще. Келгенде бир милицияны токтоткон көрүлөкпүз. Почти. Эми жаңы келем дегендерге кандай кеңеш бересиз? Жаңы келем дегендер ушу тилин жакшы окуш керек. Анан ушу ден соолуктарды жакшы карап неме окуш керек да. Анан бүт баарына ден соолугуңарды жакшы карашыңар керек. Жанагындай биз тишиңерди пломбасы оңдотуп дегендей бул жакта кымбатка түшөт да көп немелерчи. Ошо ден соолукту бир сыйра карап анан тилин ошо жакшы окуп өзү өчүрүп келиш керек да. Ошондо кыйналбайсың кыйлачы. Элиңиз рахмат, ийгилик. Салам алейкум. Салам алейкум. Кореяга келгениңерге канча болду? Кореяга келгенибизге так 5 ай болуп калды. Эмне заводдо иштейсиңер? Электромобиль машиналардын кабелин чыгарган заводдо. Электромобиль. Жумуш оор эмеспи? Жумуш Кудайга шүгүр жакшы. Айлык канча чыгып атат? 3 миллион вонго салыштырганда 3 миллион туда билесиңиз. $2,500. $2,500. Орто эсеп ошондой болуп. Орто эсеп. Жакшы. Россияга баргансыңарбы? Россияга барганбыз. Россия менен Кореяны салыштырганда кайсыл жак жакшы? Салыштырганда кандай зарплатага келсек, конечно, Корея. Башка жактары? Башка жак Казакстанда болгом.
Башка жактарчы Россия менен Корея мисалы закондору, жүрүм турум. Жүрүм турум. Мага бул жак маданияты бул жактыкы кичине бир аз жакты. Орустардыкы деле жакшы эле. Бул жака келгенде кандай кыйынчылыктар болду? Мен бул жака биринчи келгенде, бул жака келгенде мен кандай десем, жалгыз кыргыз түшкөм заводко. Ошол бир аз эме болгон, кыйын болгон, еще тилдене бир аз айырма болуп, окусак да мындай кулак көнбөй дегендей. Азыр жакшы буюрса. Жакшы жактардан эмнеси жакшы болду же жакты? Жакшы жактарбы? Жакшы жактар кандай десем, ошо зарплата биринчиден, бул бизге белгилүү нерсеси зарплатасы. Экинчиден булардын маданияты го дейм, менимче. Кандай инса деп коелу, ошо эмеси бири-бирине болгон мамилеси. Эми бул жака келгенде пландар коюп келишет го. Ошол пландар ишке ашып атабы? Баштадыңарбы? Буюрса баштап калдык ошо пландарды. Эми жаңы эле келгендиктен ишке ашып элек, бирок баштап калдык. Буюрса. Кореяга жаңы келем дегендерге кандай сунуштар бересиңер? Кореяга келүү жөнүндө ойлор бар, балдарга болсо, кыздарга болсо. Келгени жакшы сунуш. Ошол тилеген ой максаттарына жете алат бул жерден иштеп. Да кандай десек. Бир аз акчаны аяп, анан Россияга кетип калгандан көрө Кореяга келген жакшы да? Ошондой сунуш бересиңерби? Мисалы бизде окуш керек, анан контракт күтүш керек деп туруп эле, аны күтпөй эле сразу билетти алып туруп Россияга жиберишет да. Ошолорго кеңеш. Мына ушул биздин минус жерибиз ушул жер. Мына 2 ай, 3 ай, мейли 5 ай деп коелу. Ошо 5 ай убактыбызды аяп 4 жыл 5 жылда Россияда жүрөбүз. Андан көрө 4 ай 5 айыбызды аябайлы бул жака келип 2-3 айда, то есть 2-3 жылда пландаган иштерибизди ишке ашырып, кайра мекенибизге барып тынч жашаган жакшы деген ойго, менин оюм. Ошо ою бар болсо бул жака келүү кыялында мындай келсем деп кыялданып жүргөндөр болсо, зерикпей, убактысын аябай окуп келгени жакшы. Мейли, ийгилик. Достор, видеодо кайсыл жеринде туура эмес жерлери бар экен, кайсыл жерин оңдош керек, ошол жөнүндө сунуштар болсо, же болбосо кандай видео тартыш керек сунуштар болсо, комменттерге жазыңыздар. Биз ошол жөнүндө тартабыз. Анда эмесе, кош болуңуздар.